Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-2028 жылдары карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу максатындагы улуттук пландын негизинде Талас облустук ички иштер башкармалыгында семинар тренинг өтүп жатат. Бүгүнкү иш-чара абдан жакшы деңгээлде өттү, абдан бийик деңгээлде өтүп, биз бул иш-чарадан Кудай буйрса имамдарыбызга дагы бир чогулуш кылып, жалпы КНТГ имамдарыбызга эскертип, алдын ала зордук, зомбулук, экстремизм, терроризм, калпчылык, алдамчылык, ДТП жолдо жүрүү эрежелери боюнча дагы имамдарга эскертип, буга чейин эскертип келатабыз, будан биягы дагы жакшы эскерткенге аракет кылабыз. Милициянын сунушу менен өзүбүздүн айыл аймакта бир топ жумуштарды аткардык. Чогуу бул жарыктандыруу иштерин, видео көзөмөлдөрдү койгону боюнча, бунун негизинде бүгүндө биздин жол коопсуздугунда бир жакшы натыйжалуу иштер жүрүп, ошонун негизинде мына жарым жылдын ичинде чоң ДТПлар катталган жок.